28 апрель күнү эртең менен саат 10:20 чамасында Тажик Республикасынын жарандары келип, бизге тиешелүү жерге мосттун үстүнө өзүнүн байкоо каражаттарын стратегический объект биздин кайтарган жакка карап кое баштаган. Биз айта кетчү нерсе, бул Тажик Республикасынын мындай провокацион ишке баргандыгын заранее билгенбиз. 10 күн мурда эле булар келип, 17 күнү эле, биринчи күнү эле конфликтте экскаватор тракторлорун алып келип, өздөрүнүн территориясына окопторду казып, позицияларды даярдай баштаган ачык эле. Окуя башталганда таш ыргытуу менен эле болот деп биз бир күн алдыңкыда эле сезип, даярдыкта турганбыз. 29 күнү саат 13:50 чамасында таш ыргытуу башталгандан баштап эле булар ТОЗ-8 охотничий мылтыктарды колдоно баштады. Биздин элдер ызычууда байкалбай, бир мен көргөндөн 10 адамга жакын огнестрельный жаракат алды. Жаракат алгандан кийин алар уже биздин границага тебелеп кирип, уже жакындай башталганда автоматтын үнү чыгылды тажик тараптан. Тажик тарап автоматты атты биз жака. Биз гарнизондук кароолдук уставдын негизинде сакчы асманга эскертүү менен ок чыгарганда, булар жактан уже залпы бардыгы позицияда даяр турган экен, биз жака ок чыгарды. 2 мүнөт өтпөй эле уже минометтер түштү. Минометтер биз турган позицияга эмес, биздин жарандар топтолуп турган жерге түштү. Тилекке каршы бир жерден 12 жараныбыз, бир жерден 4, анан бир жерден 1, жалпысынан головнойдун ушул тегерегинен 17 жаран бир минометный жарылуулар менен каза болуп калды. Уруш 6 саатка согуш токтолбоду. Бүт өзү граница жерде бул курал менен болуш керек эле, стрелковый оружие менен. А булар курал колдонуу эрежелерин, чек арадагы курал колдонуу эрежелерин бузуп, бүткүл күч каражат менен, минометтик эсептер менен, АГС, жардыруучу заттар менен, РПГ бүт топтук куралдар менен курал колдонду.